Seljuk mamleketinin negizlөөчүсү Тогурулбек. Селжуктар Иран, Ирактагы Бувайхилердин жана Египет менен Шамдагы Убайдилердин коркунучунда турган Аббасилердин халифатын колдогон. Алар Бувайхилердин таасирин толугу менен жок кылып, Убайдилердин халифатына каттуу сокку беришкен. Селжуктардын жол башчысы Тогурулбек Хижрийдин 447-жылы Бувайхилердин Багдадтагы мамлекетин жок кылып, дүрбөлөңдү токтотуп, мечиттерден кире беришиндеги сахабаларды тилдеген сөздөрүн өчүрткөн. Ислам тарыхчысы доктор Али Ас-Саллаби. Исламдан коркпогула. Ислам тарыхы пайда болгондон баштап азыркы күнүбүзгө чейин жакшылап окуп чыккан адам ислам үммөтүнүн бир канча жолу оор доорлорду башынан өткөргөнүн байкай алат. Бул үммөттү оор абалда көргөндөр аны бутуна туруп, кайра жандануусуна үмүт жок деп ойлошкон. Кулап калуу алдында турганда бул үммөттүн тагдыры да фираундардын, гректердин жана римдиктердин тагдырындай болуп, тарыхта жөн гана эскерилип кала берет деп калышкан эле. Дал ушундай чечкиндүү учурда ислам үммөтү үстүндөгү чаңын кагып, кайрадан бутуна турат. Жансыз жаткан денеге жан киргизилгендей болуп, кайра жаралат. Ислам үммөтү өзүнүн мурдагы кадыр баркын кайтаруу үчүн эле эмес, балким мурда болгон кадыр баркынан да жогору турган жаңы даңкка ээ болуу үчүн чагылгандай болуп жаркырап турат. Бул үммөттүн кулоосунан кийин кайра дароо жандануусу тарыхчыларды таң калтырып келген. Бул өзгөчөлүк жер бетиндеги бир эле коомго берилген. Улуу коом, өлбөс коом, ислам коому. Баарыбыз Тогурулбектин тарыхы бул ажайып тирилүүнү өзүнө камтыган. Аны жакшылап түшүнүү үчүн бул улуу түрк баатыры тарых сахнасына чыккан күндөн 100 жыл артка кайрылалы. Бул тарых биздин заманга чейинки 10-кылымында Каспий деңизинин түштүк жээгинде жашаган Абу Шужа Бувайх аттуу балыкчыдан башталат. Бул балыкчы Каспий деңизинин түштүк жээгинде отурукташып калган ирандыктардын Дейлем элинен болгон. Балыкчынын Али, Хасан жана Ахмат аттуу 3 уулу болгон. Бул 3 бир тууган Дейлем элинин белгилүү кол башчысы Макан ибн Калинин аскерине кошулушуп, Тайманбас эрдиктери менен аскердин биринчи сабында турганга жетишишет. Алар аз гана жылдар аралыгында Фарс шаарын жана Борбордук Азиянын көп бөлүгүн ээлеп алганга жетишишет. Алардын эң улуусу Али Кереч шаарынын бийлигине дайындалат. Түшүндүрмө: Кереч Ирандын түштүгүндөгү бир шаар. Түшүндүрмөнүн аягы. Андан кийин ал мамлекетине Фарс шаарынын көпчүлүк бөлүгүн кошуп, биздин заманга чейинки 943-жылы Шираз шаарын ээлеп, аны мамлекетинин борбору кылып алат. Алардын ортончусу Хасан Фарс шаарынын түндүк жагын, Асбахан, Хамадан жана Рейди ээлеп, 942-жылы аны мамлекетинин борбору кылат. Алардын эң кичүүсү Ахмат Фарстын түштүк жагын жана Керманды ээлеп, 937-жылы Ирактын чек арасына жакын жайгашкан Ахфазды басып алат. Ошентип, Дейлеми балыкчысы Бувайхтын 3 уулу Керечтен Ахфазга, Каспий деңизинен Перс кысыгына чейин созулган мамлекеттердин башкаруучуларына айланат. Мына ушул учурда мусулман халифатынын борбору Багдадта козголоң башталат. Бийлик эмирлер менен аскер башчыларынын колунда тургандыктан Аббасилердин халифа деген наамы эле калган эле. Соңунда бийликти колдоруна алган бул эмирлердин бири халифа Аль-Муттаки Лиллахти кулатып ордуна отурат. Бул дүрбөлөңдөн пайдаланып, Ахмат ибн Бувайх 945-жылы Багдадка кол салып ээлеп алат. Ошондо жаңы халифа Аль-Мустакфи Биллах Ахмат ибн Бувайхты Эмир Аль-Умара, жогорку баш кол башчы кылып дайындап, ага Муиз ад-Давла деген наам ыйгарат. Эң улуу агасына
Имадуддин деген наам берилсе, ортончусуна Рукнуддин деген лакап ыйгарылат. Түшүндүрмө: Рукнуддин бул наамдардын баары мамлекеттин тиреги дегенди билдирет. Түшүндүрмөнүн аягы. Ошентип, Ирак жана Ислам халифатынын борбору Багдад бувахилердин, шиялардын колуна толугу менен өтөт. Аббасилердин халифасы алардын Рафидийлердин терең адашкан 12 имамга сыйынган сектасынан болгондугуна карабастан, мага жардамга келишти деп туура кабыл алган эле. Бир жылдан кийин Ахмад ибн Бувайх мусулмандардын халифасын кулатып, аны абактын караңгылыгына отургузган жана ал ошол жерде өлгөн. Ахмад ибн Бувайх халифалыкты колуна алгандан кийин Бувайхилер халифалыкка дайындоо иштерин колдоруна алат. Бирок алардын доорунда эч кандай татыктуу халифалык болгон эмес. Андан кийин алардын сунни мусулмандарына болгон көрө албастыктары күчөп, аларга каршы жаман иштерди жана жийиркенерлик кылмыштарды кыла башташат. Ал өз адамдарына халифалыктын борборунда каалаган кылмыштарын кылууга уруксат берген. Алар Багдадтын мечиттеринин эшиктерине Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары Муавия ибн Абу Суфьянды, андан кийин Абу Бакр ас-Сыддыкты, Умар аль-Фарукту жана Усман ибн Аффанды, Аллах алардан ыраазы болсун, тилдеген сөздөрдү жазып коюшкан. Ахмад ибн Бувайх аны Муиз ад-Давла дешчү, Ашура күнү аза күтүү жана өзүн өзү чапкылоо күнү деп белгилеген. Түшүндүрмө: Ашура күнү бул күнү суннит мусулмандары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү боюнча Аллах Таала Муса пайгамбарды Фираундун аскеринен куткаргандыгы үчүн ага шүкүр кылуу иретинде Мухаррам айынын 9 жана 10 күндөрү ыктыярдуу түрдө орозо кармашат. Ал эми шииттерде бул күн Хусейн ибн Алинин Аллах алардан ыраазы болсун шейит болгон күнү дешип, аза күтүү жана кайгы күнү деп белгилешкен. Түшүндүрмөнүн аягы. Ал бул күнү базарларды жаптырып, ашпозчуларды да тамак кылуудан тыйган. Ал эми аялдарды чачтарын жаздырып көчөгө чыгартып, Хусейн үчүн беттерине чапкылап ыйлоолорун буйруган. Багдадта бул ишти биринчи жолу мына ушул Ахмад ибн Бувайх кылган. Бувайхилердин доору исламдын баалуулуктарынан алыс, караңгы бир доор болгон. Алар Аббасилердин халифалыгын жок кылып, Багдадты, Египетти жана Түндүк Африканы башкарып турган Исмаили шияларына өткөрүп берүүнү көздөшкөн. Кеңешчилер Аббасилердин алсыз халифатынын ордуна Убайдилерден күчтүү бир халифаны коюуну сунушташкан. Аббасилердин борборун Бувайхилер башкарып турганда, ал жерде мурда эч болбогон ачарчылык өкүм сүргөн. Тамак аш кымбаттаган. Адамдар өлгөн жаныбарларды, мышыктарды жана дарактардын жалбырактарын жеп, жыйынтыгында көп оорулар таркап, адамдардын көп сандагы өлүмүнө алып келген. 11-кылымдын орто ченинде Ислам халифатынын борбору Багдадтын абалы өтө коркунучтуу абалга жеткен. Бувайхилер алсырап, ээлеген жерлеринин көпчүлүгүн колдон чыгарышкан. Багдадтагы бийлик шиялардын аша чаап кеткен сектасынын өкүлү Аль-Бусасири деген адамдын колунда болгон. Ал бийликке каалаганын коюп, каалаганын алчу. Ал Египетте жеке халифатын тургузууну жарыя кылган Убайдилердин башчысы Аль-Мунтасир Биллах менен мамилесин жакшырткан. Анан экөөлөп Аббасилердин халифатын таптакыр жок кылып, анын бийлигин Батини Исмаили мазхабын карманган Убайдилерге толугу менен өткөрүүнү пландашат. Убайдилер бул иштин үстүнөн иштеген тыңчыларды материалдык жактан каржылап турган. Жыйынтыгында Ислам халифатынын борбору болгон Багдад кулап калуу коркунучуна кабылган. Алар Шамды жана Хижазды ээлеп, алардын Магриптен Ирактын чек арасына чейин созулган өлкөсү ислам принциптерине дал келбеген, бузулуп бурмаланган ишенимдерине курулган. Ошол учурда Византиянын түндүк тарабындагылар сахабалардын доорунда мусулмандарга алдырып койгон жерлерин тартып алууга даярданышат. Византиялыктар ошол учурдагы бийликтеги
мусулмандардын сахабалардын доорундагы мусулмандардай эместигин жана алардын дини да римдиктерди Ярмук жана Ажнадайн казаттарында талкалагандардын дининдей эместигин аябай жакшы билишкен. Ошондуктан алар исламга сокку узатуунун учуру келди деп ойлошкон. Ислам үммөтү өтө оор абалда калып, каардуу күчтөр аны ар тараптан ороп калган. Ислам үммөтү мына ушундай оор абалда калган учурда Аббасий халифасы Аль-Кайим биамриллах Борбор Азияга жаңы ислам мамлекетинен жардам берүүлөрүн суранган кат жиберет. Саналуу күндөрдүн ичинде ислам аскери келип мусулмандардын халифатынын борборун 113 жыл башкарган бувайхилерден тазалап кетишет. Бул Борбордук Азияда пайда болуп, тарых агымын өзгөрткөн мамлекеттин тарыхы кандай болгон? Кээде жер бетинин ар кайсы жеринде зулумдук жана кылмыштар кенен жайылганда, ал жерде жашаган адамдар башка жол жок, баары бүттү деп ойлоп калышат. Ал эми маселе ислам үммөтүнө тиешелүү болсо, анда анын артында керемет иштер турган болот. Душмандар бир жерде аны жок кылууну каалашса, Аллах Таала башка жерде жаңы ислам күчүн жаратат. Ал аз эле убакыттын ичинде айланасына чогулган жамандыктын күчтөрүн жок кылат. Бул күчтү түзүү заманы көпчүлүк учурда узак жана өтө жай болот. Ал планды даанышман жана кабардар Аллахтан башка эч ким буза албайт. Бул маселеге эр жүрөк селжуктардын күчтүү мамлекетинин пайда болуу тарыхы жандуу мисал боло алат. Бувайхилердин ислам борбору Багдадда дүрбөлөң салып, бузукулуктарын таратып жаткан учурда Борбор Азия менен Арал жана Каспий деңиздеринин ортосунда азыркы Казакстан мамлекетинин түштүк тарабында Селжук ибн Дукак аттуу түрк баатыры пайда болот. Ал түрктөрдө ар бири өзүнчө бутак болуп бөлүнүп кеткен негизги 23 уруунун Кынык деген уруусунан болот. Анын Микаил, Исраил, Муса жана Юнус деген балдарынын атына караганда, ал еврейлердин динин тутунган адам болгон. Кээ бир тарых булактарынын айтуусу боюнча, Селжук аскердик карьерасын иудаизмди тутунган Хазар түрктөрдүн аскеринен баштаган. Ал эми башка көз караштар боюнча ал чыгыштагы нехристиан христиандыгына караштуу болгон. Селжук ибн Дукак Ябгу деп аталган түрк падышалыгында аскер башчылык кызматын аркалаган. Ал эр жүрөктүгү жана чынчылдыгы менен суу башы аскер башчысы болууга жетишет. Бирок падыша Ябгу аскерлердин арасында Селжуктун аброю тездик менен көтөрүлүп баратканын байкап, аны өлтүрүүнү ойлойт. Аллахтын кудурети менен Селжук падышанын бул планын билип калып, өзүнүн эли менен Түркистанга барып жайланышат. Ал жердин тургундары улуу мусулман баатыры Кутайба ибн Муслим аль-Бахилидин заманынан бери ислам динин тутунуп келе жаткан эл эле. Селжук мусулмандар менен жакында мамиле кылып, алардын мыкты адеп ахлактарын байкагандан кийин 985-жылы ислам динин кабыл кылат. Ал ыймандын даамын таткандан кийин Азиядагы айга күнгө сыйынган динсиз түрктөрдү да исламга чакырууга аттанат. Бирок түрк падышалары алсыз элинин үстүнөн жүргүзүп жаткан бийликтеринин таасирин жоготуп алуудан коркушуп, өз букараларына ислам дининин жетүүсүнө каршы чыгышат. Бул бутпарастар Селжукту өлтүрүү чечимин чыгарышат. Ошондо бул түрк баатыры уруусунан жыйналган аскери менен падышалардын каршы чыккандарына карабастан, ислам динин жеткирүүдө салгылашууларды баштап, биринин артынан бирин жеңе берет. Исламдын акыйкатын түшүнгөн түрктөр топ-тобу менен динди кабыл кылышып, Селжуктун аскерине кошулушат. Селжук аз гана жылдарда өтө чоң жана күчтүү аскер жыйнап, ислам динин Азияга жайылтууга жетишет. Селжук ибн Дукак 1000-жылы жаңы түрк мамлекетинин үрөөнүн таштайт. Ал мамлекет бир канча жылдардан кийин Селжук ибн Дукактын небересинин колунда жетилет. Селжуктун көз өткөндөн кийин балдары Аллах жолунда күрөшүүнү улантышат. Бийликти уулу Исраил колуна алат. Ал эми анын агасы Микаил
Бутпарастар менен болгон бир согушта каза болот. Бийликти кармап турган Исраил да каза болгондон кийин Селжуктун балдары жана неберелери жыйналып, араларынан Микаилдин уулу жаш жигитти жол башчы кылып тандашат. Ал жаш кезинде чоң атасы Селжук менен көп жүрүп, андан исламга жана Аллах жолунда күрөшүүгө болгон сүйүүнү үйрөнгөн эле. Бул жигиттин ысмы Тогрулбек. Андан уулу Чагырбек деген агасы болсо да, Селжуктар анын мыкты башкаруучулук чебердигинен жана бул оор мансапка татыктуу экендигинен улам аны тандап алышат. Ислам тарыхчысы доктор Али Ас-Салаби Даула ас-Салажика деген китебинде аны төмөндөгүчө сыпаттаган. Тогрулбек эрктүү, акылы курч жана эр жүрөк, диндар, такыба жана адилеттүү болгон. Ал элинен чоң колдоо, жардам тапкандан кийин өтө күчтүү аскер даярдап, Селжук түрктөрүн күчтүү бир мамлекетке бириктирүүгө аракет кылган. Ар-Раванди Тарих Даулат ас-Сальджукия деген китебинде айтат: мен Тогрулбектин бир тууганына жанын жебесин берип, сындырып көрчү деп айтканын уккан элем. Иниси жебени алып оңой эле сындырып салат. Андан кийин ага экөөнү берсе, аны да оңой эле сындырып коет. Үчөөнү бергенде бир аз кыйынчылык менен сындырат. Жебенин саны 4кө жеткенде сындыра албай калат. Ошондо Тогрулбек мындай дейт: биз да ушул сыяктуу бөлүнүп кетсек, бизди аз эле адамдар сындырып салат. Эгер бирге болсок, бизди эч ким жеңе албайт. Тогрулбек бийликке келгенден кийин дароо улуу аскер жүрүшүн баштап, бутпараст падышаларына жана Фарс шаарындагы бувайхилерге каршы согушат. Ал Борбор-Азиянын жана Фарс шаарынын көпчүлүк бөлүгүн ээлеп, мамлекетинин жерин кеңейтет. Ал Гурган, Табаристан, Хорезм, Тебес жана Рей шаарларын колуна алат. Андан кийин ал Хамадан, Азербайжан, Дагестан жана Батыш Иранды өзүнө каратып, андан кийин азыркы түрктөрдүн жери болуп калган Анадолунун бөлүктөрүн ээлейт. Жарым ай жана жылдыздуу кызыл байракты биринчи Тогрулбек көтөрүп, кийин аны Осмонуйлер байрагы катары колдонуп, андан кийин азыркы Туркиянын мамлекеттик байрагы болуп калган деген кабарлар бар. Багдадтагы Аббасилердин халифасы чыныгы бийликке ээлик кыла албай калса деле, Селжуктар ага урмат-сый менен мамиле кылышкан. Ал Багдадтагы халифа Аль-Кайим би-Амриллахка белекке кошуп, аны мусулмандардын халифасы катары көрөөрүн жазган кат жибергенде, халифа да Селжуктардын мамлекетин жана Тогрулбекти куттуктаган кат жиберген. Бул түрк баатыры Азиянын ортосунан Ирактын чек арасына чейин созулган күчтүү мамлекеттин султаны болот. Доктор Али Ас-Салаби Селжуктардын ошол учурдагы мамлекетин төмөндөгүчө сыпаттаган. Селжуктар 1058-жылы Газнавилерди жана Бувайхилерди жеңип, кулачын кенен жайгандан кийин ислам ааламынын негизги күчүнө айланган. Алар Византиянын жерине терең кирип, аларга чакырык да ташташкан. Аббаси халифалыгынын бийлигинде Аллах жолунда күрөшүүгө чыгууну таптакыр каалабаган Бувайхилер турган учурда, күрөшөйүн десе кудурети жетпей турган халифалыктын жерине кирип, дүрбөлөң салган византиялыктарга каршы күрөштү башташкан. Бул иш менен алар элдердин арасында чоң абройго ээ болушкан. Анткени элдер римдиктердин текебердигин көрүп, угуп жана бийлик римдиктерге каршы бекем тургула деп жарыя кылып жаткан учуру эле. Бул учурда Аббаси халифалыгы кулап калуу алдында турган. Анткени Шия аль-Бусасири Багдад бийлигин басып алуу үчүн Египеттеги убайдилер менен жашыруун сүйлөшүп турган эле. Ошондо Аббаси халифаты Аль-Кайим би-Амриллах мусулмандарды жана ислам халифатын куткарып калуусун суранып кат жиберет. Улуу баатыр Селжуктун небереси Тогрулбек эр жүрөк аскери менен ондогон жылдардан бери суннит мусулмандарын себепсиз камап, аюусуз азаптап келаткан Бувайхилердин бузуклугунан тазалоо үчүн жеңиштердин айы болгон Рамазан айында Багдадка карай бет алат. Ал 1055-жылы 23-декабрда
Bagdатка кирип, Бувайхилердин 113 жылдык башаламан башкаруусуна чекит койгон. Тогрулбек өзүн Аббасий халифатынын сакчысы жана Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнүн жардамчысы деп жарыя кылган. Андан кийин ал Шия вазири Садкын аль-Бусасирини кармап, кылган кылмыштары тастыкталгандан кийин башын алдырган. Селжуктун небереси Тогрулбек Аббасий халифалыгын кулап калуудан сактап, халифа Аль-Кайим биамриллахтын халифалык кадыр-баркын кайтарып берген. Халифа аны султан кылып дайындап, ага Рукнуддин, диндин тиреги деген наам ыйгарган. Ошондой эле ал султан Тогрулбектин ысымы чегерилген акча чыгарып, Багдадтын жана башка шаарлардын да мечиттеринде анын аты хутбага кошуп айтылып туруусуна буйрук кылган. Ал эми Тогрулбек бул учурда мамлекеттин бардык булуң бурчунда залым Бувайхилерден калган бузуклуктарды тазалап, Аллахтын шарияты жана анын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн жайылтып жүргөн. Ал Багдадтын мечиттеринин эшиктериндеги сахабаларды тилдеген жазууларды алдырган. Андан кийин ал Ирактын бардык бөлүгүнө адилеттүүлүктү жана исламдын чыныгы принциптерин жайылткан. Мусулмандар Тогрулбекти аябай жакшы көрүшчү. Элдер исламдын чыныгы баалуулуктарын көргөндө топ-тобу менен кирип жатышты. Султан Тогрулбек ислам халифатынын иштери менен 8 жылга жакын алек болгон. Тогрулбек Аббасий халифалыгынын чыныгы башкаруучусу болгон. Ал 1062 жылы Рамазан айынын 8-күнү 70 жашында жалган дүйнө менен кош айтышкан. Ал бул өмүрүн Аллахтын динине жана анын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө кызмат кылып өткөргөн. Артында Орто Азиянын талааларынан тээ алыстагы Шам өлкөсүнө чейин созулган Селжуктар мамлекетин таштап кеткен. Чыгыш жана батыштагы мусулмандар аны жоготушкандыгы үчүн ыйлашып, ага ырайым жана кечирим тилеп дуба кылышкан. Андан кийин аталар балдарына Аллахтын жардамы менен ислам үммөтүнүн кадыр-баркын кайтарган бул улуу Селжук баатырдын тарыхын айтып берип гана кала беришкен. Тарыхчы доктор Али Ас-Саллаби Ад-Даулат Ас-Сальжукия деген китебинде аны төмөндөгүчө сыпаттаган. Падыша Тогрулбек курч, акылдуу, жумшак мүнөздүү, сабырдуу, сырды бекем жашырган, намазга, дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү орозо кармаганга бекем эле. Ал дайым ак кийим кийчү. Ал 70 жашында каза болгон. Анын артында перзент калган эмес. Ал халифа Кайимдин доорунда 7 жыл 11 ай кызмат кылган. Тогрулбек көп садака берип, мечиттерди куруп, көп ибадат кылчу жана Аллах жолунда күрөшүүгө чакырчу. Ал мындай дечү: "Мен үй куруп, анын жанына мечит курбай коюудан Аллахтын алдында уяламын." Андан кийин Селжуктардын мамлекетинин башкаруусун алган жаш жигит ким эле? Мантикерт казатынын тарыхы кандай болгон? Бул Селжук баатыры тарыхта 3-чү жолу коркунучтуу кыч-кач согуш ыкмасын кандай колдонгон? Мусулмандар кантип тарыхта 1-чи жолу Византия империясынын императорун туткунга алышкан? Кезектеги каарманыбыз